Анда пиздюктарын енгізген аяқпақтан шыға қалып, блядь, адамдарды подставить етіп одатты, еп, твою мать, уродтор, блядь. Қаяқтан келген бұл матаски, сатаски, самокат, мамакат дегендерін енгізген. Özüm kaçalanın başını yedim. Ardımın gözümden gerek. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин деканынын орун басары мамлекеттик экзамен учурунда акча топтогон үчүн кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда декандын орун басары менен сынак комиссиясынын мүчөлөрү сүйлөшүп алып, студенттерге тоскоолдук жаратып, ар биринен 1500 сомдон талап кылган. УКМКнын алдын ала эсептөөлөрү боюнча 2 күндө студенттерден 300 000 сомго жакын акча чогултулган. Сиз тағалардан документ текшергеннен тажадыңызбы? Ассаламу алейкум, Москвадагы мекенештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, бардык документтерди бат жана таза жасап беребиз. Регистрация 3 айга, продление 3 айга, 9 айга. ННН, СНИЛС, трудовой договор, медкнижка, перевод паспорт, полис, взрослый жана башка жумушка керектүү кагаз иштерин баарын жасап беребиз. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp бар. +7 991 173 11 39. Өзгөндөгү каналдан аялдын сөөгү табылган маркумдун уулу көрсөтмө берди. Ош облусунун Өзгөн районундагы каналдан аял кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар билдирди. Алдын ала маалымат боюнча окуя 27 май күнү болгон. Жансыз дене сууга агып каналдагы тосмолорго илинип калган. Ал эми Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы турмуш басылмасына тастыктаган маалымат боюнча 27 майда саат 12:15 Өзгөн шаарынын Гагарин көчөсүндө жайгашкан дүкөнүн жанынан өткөн каналдагы суудан жол менен жашы 55-60 чамасындагы Азия түспөлүндөгү аял кишинин жансыз денеси табылган. Аталган маалымат Өзгөн РИИБке катталып, тергөөгө чейинки текшерүү башталган. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барган. Анда Өзгөн шаарынын Гагарин көчөсүнүн номер 10 дарегинде жайгашкан Нур үй тиричилик дүкөнүнүн алдынан агып өткөн Өзгөн каналында Өзгөн шаарынын тургуну 1958-жылы туулган жарандын жансыз денеси суу менен агып келип, бир нерсеге илинип тургандыгын, ошол жердеги дүкөндө иштеген жарандар көрүп, милицияга кабар бергени аныкталган. Жансыз денеге кароо жүргүзүлгөндө анын бешенесинде 1,13-4 см өлчөмүндө сырылып, канал канталаган жараты бар экендиги аныкталган. Текшерүүдө маркум өлүк сактоочу жайга жеткирилип, анын денесинен алган жаратынан жана өлүмүнүн себебин аныктоо максатында соттук медициналык экспертиза дайындалган. Маркумдун уулу жарандын берген көрсөтмөсү боюнча апасы 1 жылдан бери психикалык жактан катуу жабыркап келген. Аны көп жолу дарылатышып, бирок жардам бербегендиктен апасынын баскан турганын көзөмөлдөп келишкен. 2024-жылдын 27 майына караган түнү саат 1:30 чамасында апасы өз бөлмөсүндө жаткан. Бирок таңкы саат 6:00 чамасында ордунда жок экендиги көрүнүп, издеп башташкан. Булак Турмаш Кежи.